من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Allah sizlerge жақшылық қылды. Yamunnu aleykum. Манаке жақшылық қылды тұра sizlerge. Қантип sizlerge иманға хидаят берді, жолдама берді. Иман келтіргенге жүрегіңізге Алла Таалам илхам, мындайша айтқанда жаратқан Алла Таалам тарабынан шундай белек берілді бізге, Аллаға иман келтірейді дегенші. Бұл осы Алланың алдында қазынасында ең ұлы немат, бұл иман нематы. Иман менен аз жашаса да бақтылы, бай болса да бақтылы, кембағал болса деле бақтылы, көп жашаса деле бақтылы, би болса деле бақтылы, еркек, аял, жаш, қары айырмасы жоқ, балалы болды, болуоду, бирок иман менен эле жашаган болса бұл бактылуу адам. Түбөлүктүү бактылуу адам. Ошон үчүн туугандар, иманды жаңылап туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Жаддиду иманакум." Иманыңарды жаңылап тургула. Күн сайын, саат сайын иманыңарды жаңылап тургула. Ажылык. Ол өмүрүндө бир эле жолу фарыз. Алдағы только байларға, барып келгенге кудурети жеткен денсаулыгы барларга. Зекет ол только байларға бир жылда бир эле жолу фарыз. Орозо денсаулыгы барларга бир жылда бир эле жолу фарыз. Намаз 5 убакыт намаз. 24 сааттын ичинде 5 эле жолу фарыз. Иман 24 саат фарыз. 23 saat iman менен жашап, 1 saat имансыз жашап, bunday болбойт. 1 saat тиякта турсун, 1 минута имансыз жашаган болбойт. 1 секунд имансыз болбойт. Ошонтун иман, адамдын иманы бир калпта турбайт. Жакшы амал кылса, иманы бекемделип, имандын нуру көбөйүп турат. Эгерде жакшы амал кылбаса, күнөөлөрдү кылып тура турган болсо, күнөө кыла турган болсо, анда бул иманы алсырайт, имандын нуру азая баштайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз иманыңарды жаңылап тургула, тазалап тургула, жаддиду иманакум, иманыңарды жаңылап тургула. Кыйла кайфа нужаддиду я Расулаллах, пайгамбарыбызга суроо берилди. Иманды кантип жаңылайбыз? İmandı kantip жаңылайбыз? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah sözün көп aytkıla dedi. Şu menen imanыбыз жаңырып турат экен, жаңыланып турат экен, жаркырап турат экен, бекемделип турат экен imanыбыз. Ошо имандын нуру менен жакшы амалды кылуунун аркасынан бактылуулук көзгө көрүнө баштайт. Арам нерсенин артынан бактысыздык көзгө көрүнө баштайт. Бул имандын нуру кабырда дагы, пилсиротто дагы, таразада дагы, ахиретте дагы, хашар махшарда дагы пайдасы тиет тугандар. Түбөлүктүү пайдасы тиет. Ошон үчүн иншалла бизге дин, дүнүйө, ахирет үчө тең керек. Ар бирибиз бу дүйнөгө оңолуу үчүн жаралганбыз. Бизди оңдогонго Куран түшкөн, пайгамбар келген. Жөндөн жөн адам оңоло бербейт. Алланы укса, пайгамбарды укса оңолот. Алла элчисин укпаса бузулат. Өзүнүн ахиретин дагы бузат, чөйрөсүн дагы бузат. Ошон үчүн Алланы угайлы. Жаратуучубузду күн сайын өмүр берген, өң түс берген улуу Алланы угуп жашайлы. Айтканын аткарайлы, буйругун аткарайлы, тыйганынан тыйылайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды сүйүп жашайлы. Кайраттуулук менен, каниеттүүлүк менен, шүгүрчүлүк менен бири-бирибизге райымдуу болуп жашайлы. Уяттуу, биздин динибиз уяттуулуктун дини. Биздин динибиз туугандар жөнөкөйлүктүн дини, райымдуулуктун дини. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуасы менен бизге жолдомо үйрөткөн.
Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, menin dinimdi oңдоп бер. Анткени менин бардык ишимдин сакталуусу динде. Абирибиздин, мал мүлкүбүздүн, жан дүйнө, мал дүйнөбүздүн, бала чакабыздын, туугандар, бардык иштерибиздин сакталуусу дин менен. Ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши. Менин дүниемди оңдоп бер. Анткени жашоо тиричилигим берде. Ушул жерде жейт экем, ичет экем, кийинет экем, улоого минет экем, унаага минет экем, турак жай керек экен мага, амандык керек экен мага. Ошон үчүн я Алла, дүниемди оңдоп бер. Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади. Жана я Алла, менин ахиретимди оңдоп бер. Анткени менин түбөлүктүү турак жайым ошокто. Мынаке, динимди оңдоп бер, дүниемди оңдоп бер, ахиретимди оңдоп бер. Биз ар бирибиз мусулман баласы катары динибизди оңдогонго, дүниебизди оңдогонго, ахиретибизди оңдогонго мээнет кылышыбыз керек. Аракет кылышыбыз керек. Кантип пайгамбарыбыз көрсөткөндөй. Андан кийин дуа кылып атат: "Вадж'алил хаята зиядатан ли фи кулли хайр." Я Алла, менин өмүрүмдү көбөйткүн. Узун өмүр бергин деген сөз. Өмүрүмдү көбөйткүн. Эмнеде десе, жакшы иштерде. Жакшы иш үчүн көп жашай. Жаман иш үчүн эмес. Жакшы иштерди кылыш үчүн көп жашаган Алладан сурайм. Я Алла, мен өмүрүмдү көбөйтүп бер, жакшы иштерди кылганга. Күнөө кылганга эмес. Бузукулук кылганга эмес. Тоң моюндук кылып, тоң моюн болуп Аллага кутуруп, көп, көзгө май басып, ташбоор болуп, зулумдук кылып, бузукулук кылып, арам иштерди кылыш үчүн өмүр сураса болбойт. Не сураш керек экен аны? Жакшы иш үчүн. Өмүрдүн узун өмүр сураса болот. Жакшы иш үчүн. Вадж'ал маута рахатан ли мин кулли шар. Жана я Алла, вадж'ал маута, өлүмдүчү мен үчүн рахат кылып бер. Эмнеден? Бардык жамандыктан. Жамандыкка мен учурабайм. Ошо жамандыктан куткарып, мага өлүмдү рахат кылып бер деген пайгамбарыбыздын улуу дуасы. Ар бир мусулман ушу дуаны кылыш керек. Ар бир мусулман ушу дуаны башкаларга үйрөтүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде 3 нерсени оңдоп бергенди сурап атат. Жана өлүм менен, жашоо менен өлүмдү сурап атат. Жашоонун эмнесин сураш керек? Өлүмдүн эмнесин сураш керек? Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Жашоо менен өлүмдү Алла жараткан, Алла чечет аны. Ким канча жашайт, качан өлөт, каерде өлөт, кимди кайсы топурак буйрат, буну Алла чечет. Пайгамбарыбыздын дуасынан бизге жараткан Алладан сурай турган, Аллага жалдарап жалбырай турган жолдомо берилип атат. Динимди оңдоп бер, дүниемди оңдоп бер, ахиретимди оңдоп бер. Дүниөнү эле сурай бербейли. Я ал мен бай жашайын, ишим жүрүшүп кетсин, анан мен кыйын болуп кетейин деп элечи. Ушул эле бир 60-70 жыл ушул жерде кичине эле ушу дүниөнү эле сурай бербейли. Түбөлүктүү ахиретибизди сурап калайлы. Сиз үчүн эч ким сурабайт. Сиз өзүңүз үчүн сураңыз, өзүңүздүн келечегиңизге. Ошон үчүн иншалла ахиретибиз. Эненин ичинде ошол жерде турганбыз бир топ эле ай. Ошо бул дүйнөнү түшүнбөйт элек. Анан эненин ичи тар да. Эненин ичи тар. Аны бул дүйнөнү аз ичине кеңгенден кийин ошо жаш балага айта турган болсо түйүлдүккө. Бу жерде асман бар, күн бар, ай бар, жер деген бар, тоо деген бар десе, эмнени айтып атат? Аалам ошол эле болсо керек дейт. Биз да бул дүйнөнүн ичине келип алып, эми ахирет, бейиш, дозок бар десе, койчу ошол эле болсо керек деп атабыз да. Туган андай эмес, бул этаптан Алла Таала өткөрүп, кийинки
доорго кийинки дүнүйөгө Алла субханала ва тааля өткөрөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мына дуаларды кылган. Сабагыбызга келе турган болсок, өткөнкү сабакта айттык эле, ахиретке ишенүү, ахиретке ыйман келтирүү бул фарз. Ахиретке ыйман келтирүү бул фарз. Кыямат күнгө ыйман келтирүү фарз. Кыяматты эмне үчүн Алла Таала дайындады? Ар бир жакшы иштин акысын бериш үчүн, сыйлыгын бериш үчүн, ар бир жаман амалдын жазасын бериш үчүн. Ошон үчүн кыямат күн адилеттүү күн. Алла өзү соттойт, өзү чечет, өзү кечирет, өзү бейишке киргизет, өзү дозокко салат. Мунун баардыгын Алла Таала өзү неме. Кимди кор кылат, кимди сыйлуу кылат, Алла Таала өзү чечет. Бирок ушунун баардыгы ыйман жана жакшы амалга байланыштуу. Ошон үчүн биздин күн сайын ахиретке болгон ыйманыбыз бекемделсин. Алсырабасын. Күн сайын ахирет боюнча хотя бы 1-2 ооз сөз айтып коелу. Ошондо биздин оңолуубуз башталат. Ошон үчүн мына 6 фарыз бар ыйманда. Өткөндө чечишип айттык эле, үйгө барып Кудай кааласа аялыбызга айтабыз, бала чакабызга айтабыз, айтып келдикпи? 6 ыйманда 6 фарыз. Алла Таалага ыйман келтирүү, анын периштелерине, анын китептерине, анын пайгамбарларына, тагдырга, жакшылык жамандык Алладан деп, жана ахиретке, кыямат күнгө. Өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Өлгөндөн кийин тирилем деп жакшы амал кылайлы. Ким өлгөндөн кийин тирилгенге ишенсе, ошол адам жакшы иштерди кылат. Ошол адам жаман иштерди таштайт. Себеп өлгөндөн кийин тирилгенге ишенген киши эртеги Алланын алдында мен жооп беремин. Менин мойнумдагы сурак бар. Ошол киши мына күнөөнү токтотот. Мен сени жооп беремин. Мен жаратуучумдун алдында жооп берем. Элдин алдында эмес, мамлекеттин алдында эмес, Алланын алдында ар бир сөзгө, ар бир амалга сөзсүз жооп беребиз. Жабраил периштелердин мырзасы. Мухаммад пайгамбарыбыз адамзаттын мырзасы. Жабраил периште пайгамбарыбызга келип айткан: "Я Мухаммад, иш ма шит фа иннака майит." Каалашынча жаша. Баары бир өлөсүң. Ва ахбиб ман шит фа иннака муфарику. Кимди гана жакшы көрүп, баары бир коштошосуң. Же ал сени таштап кетет, же сен аны таштап кетесиң. Бул сөзсүз коштошосуң. Ва амал ма шит фа иннака маджзиюн би. Каалагандай амал кыл, анын акысы сөз сага берилет деди. Каалашынча жаша, баары өлөсүң. Каалаганыңды жакшы көр, баары коштошосуң, ажырашасың. Каалагандай амал кыла бер деп койду. Жакшы кыласың, жамал кыласыңбы, тандоо сенде. Бүгүн жакшы иш кылсаң дагы каалагандай кыл. Жаман иш кылсаң дагы чын сүйлө, жалган сүйлө, адилеттүү чеч, зулумдук, адилетсиздик өзүң бил. Кааласаң ибадат кыл, кааласаң кылбай эле кой. Кааласаң иман келтир, кааласаң кылбай эле кой. Бүгүн тандоо сенде, ыктыяр сенде. Бирок бунун артын билип койгандай экен. Алла буйрук берген бизге. Ошон үчүн динде мажбурлоо жок. Динде мажбурлоо жок. Ла икраха фид-дин. Динде мажбурлоо жок. Жабраил периште келип ушинтип айтып атат пайгамбарыбызга: "И'мал ма ши фа иннака маджзиюн би." Кандай кааласаң амал кыл, анын акысы сөзсүз сага берилет. Көзүң менен амал кыласың, кулагың менен амал кыласың, тилиң менен амал кыласың, оюң менен амал кыласың, ниетиң менен амал кыласың, колуң менен амал кыласың, алкымың менен, уяттуу жериң менен, путуң менен, кыскасы айтканда чачтан тырмакка чейин адамдын денесинен амал чыгат турганда. Адамдын ошол действиялары, кыймыл аракетин амал деп айтат. Амал деп айтат. Мени кол коюп атабы, мейли басып атабы, бардыгы бул амал. Ошону айтып атат, жакшылыкка эгерде жакшы амал кылсаң,
машалла, Алла ақысын береді. Жаман амал қылсаң, сөзсіз ақысы беріледі. Ушинтип айтып атат: "Ва алам анна шарафал муъмин қиямуху биллейл". Біліп қой, момындың шарапаты түнкі намазда, түнкі ибадатта. Ва истигнауху ва иззаху истигнауху анин нас. Момындың ыззаты, момындың авторитеті, әвери адамдарға көз қарандысыз болуда. Адамдардың байлығына қызықпайлы ғой, билігіне қызықпайлы ғой, мансауына қызықпайлы ғой. Адамдарда емнесі бар, дүниесіне аға қызықпа. Ошодо сенің авторитетің, сенің іззатың, сенің әверің. Бұны кім айтты? Жабраил періште. Кімге айтты? Мұхаммад алейхиссалам. Емне үшін айтты? Сізге біздің құлағымызға кіріп, жүрегіңізге отырсын деп айтты. Пайғамбарымыз арқылы мына бізге келіп. Демек, біздің іззатымыз туған адамдардың байлығынан көз қаранды болуы да. Мейлі, қанша осы болсын, қанша байлығы болсын, сіз аға истигнауху анин нас дейді. Адамдардан қаншадан сіз мұстағни болыңыз. Өзіңіз альхамдулилля қаниет қылып, шүкір қылып, Алла Тағала альхамдулилля иман берген. Мейлі дүниесі бар екен, мансауы, билігі, байлығы бар екен, нәрселері, бұйымдары көп екен, проблема жоқ. Сіз аға жүрегіңізді аға арнауаңыз, сіз аға жалдырауаңыз, сіз аға қор болуаңыз, анын ақшасын санауаңыз, анын байлығына көз артпаңыз, көр албастық қылбаңыз. Керегі жоқ аны. Сізге ле зиян, өзіңізге ле зиян. Анын алдында қор боласыз. Сырдың бар уш жерде. Ахиретке иман келтирүү боюнча, ахиретке даярдануу боюнча өткөнкү сабакта айттык эле, ахиретке даярдануу бул акылдуу кишинин иши. Акылдуулар жашоосун бүтө турган күнүн ошону эстеп жашайт экен. Андан кийин эмне болот? Ошону ойлонуп жашайт экен. Мени эмне күтүп отурат? Ошого даярданып жашайт экен. Буну ким айтты? Пайгамбарыбыз айтты. Ибн Умар разияллаху анху айткан. Умар разияллаху баласы. Өткөн сабакта бир кичине кайталап коеюн деп атам. Унутуп калсак, 10 сахаба менен Мединада пайгамбарыбыздын кызматына келген, кирдик дейт да, алдына кирдик дейт. Мен 10-чусу болчумун дейт. Умардын баласы, радиаллаху анху. Ансарлардан bir киши пайгамбарыбыздан сурады. Я Расулаллах, ман акиясун нас? О Алланын элчиси, адамдардын эң акылдуусу ким деди. Пайгамбарыбызда суроо берип атат. Болсо адам заттын эң акылдуусу Мухаммадур Расулуллах. Адам заттын эң эстүүсү, эң билимдүүсү, эң илимдүүсү, эң данышманы, эң райымдуусу, эң жоомарты, эң тазасы, макулбу, эң баатыры Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбызга суроо берди. Андан кийин адамдар көп да. Ушулардын арасынан эң акылдуу ким? Оман ахзамун нас, эң эстүүсү ким деди эле. Пайгамбарыбыз не жооп берди? Аксарухум зикран лил маут ва аксарухум истидадан лил маут. Алардын кимиси өлүмдү көп эстесе, кимиси өлүмгө көп даярдык көрсө, ошол эң акылдуусу. Улаика хумул акияс. Мына ошолор акылдуулар. Дахабу бишарафати дуния ва караматил ахира. Дүниенин шарапатын алып кетти. Ахиреттин сый урматын ошо акылдуулар алып кетти дейт. Демек, акылдуу деп мынаны айтат экен туугандар. Түбөлүктүү ахиретке даярданган киши, ошонун өзүнүн акыбетин ойлонгон киши, өзүнүн акыбетин, ахиреттин ойлонгон киши ушул акылдуу деп. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала "Ва тазавваду фа инна хайра зади тaqwa ваттакуни я улил албаб". Ажылык боюнча түшкөн аят.
азык даярдагыла. Ажылыкка бара турган болсоң, тазавваду деп жол азыгын айтат. Жол азыкты зат деп коет. Жол азыгын даярданыңыла. Эртеге барып адамдардан тилемчилик кылып сурап жүрбөгүлө. Ким ажылыкка барса, мына жерден эле жакшы даярданып, жол азыгын алып алсын дагы, Аллага таянып, бисмиллахи таваккалту алалла деп чыксын. Анан айтып атат: "Фа инна хайра зади тaqwa." Валла, анткени азыктардын эң мыктысы таквалыгы дейт. Биринчисинде дүнүйө азыгын даярдап кой, экинчиси ахирет азыгын даярдап кой. Ахирет азыгы ал таква. Бул ахиреттин азыгы тугандар таква экен. Ушуну эң мыкты азык. Бул дүйнөдөгө дагы алхамдулилlah сиздин эң мыкты азыгыңыз таква. Ахиреттин азыгы таква. Ваттакуни я улил албаб деп акыл ээлерин ойлонууга чакырып атат Алла Таала. Менен корккула. Акыл ээлери кичине ой жүргүзгүлө деп Алла субханаху ва таала мындай деп атат. Муснади Ахмадда келет риваят. Бара ибн Азиб радыйаллаху анхудан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте бир жол отурган элек дейт. Бара деген сахаба бар радыйаллаху анху. Байнама нахну ма Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям из басара би жамаати фақала ала ман ичтама хаулай. Пайгамбарыбыз бир жамааттын көрүп калат дагы, ошол учурда эле сурайт: "Эмне үчүн булар топтолуп турат?" дейт. Фақила ала кабрин яхфирунаху. Айтат пайгамбарыбызга, бир кабыр казып ачкан экен ал адамдар. Кабыр казып топтолуп турган экен да, бир жерден өтүп баратсачы. Булар адамдар эмне топтолуп турат деп пайгамбарыбыз сураса, мен кабыр казып атышат деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дароо эрте барып эле ошол кабырга эки тизеси менен отуруп, Бара разыйаллаху анху айтат: "Мен алдынан жүз маңдай кылып отурдум, пайгамбарыбыз эмне кылар экен десем, пайгамбарыбыз көзүнө жаш алып ыйла берди" дейт. Шафакатан ала умматихи ва рахматан бихим. Үммөтүнө боорукер кылып, аларга райымдуулук кылып пайгамбарыбыз бир адамды көмүгөн атышат экен да буларчы. Бир адамды ошо көрүстөнгө барып, ошо көрүн казып көмөйүн деп атканда пайгамбарыбыз барып калып атпайбы? Анан ошол жерде ыйлап, хатта балла тара мин думуихи. Пайгамбар ушунчалык көзүнөн жаш төгүлүп ыйлады дейт да. Деп өлүп болуп калды дейт топурак көз жашынан. Анан бизге кайрылып туруп айтты: "Ай ихвани лимислил йом аидду." Бир туугандарым, ушул күнгө даярдангыла деди. Не деди? Мына ушул күнгө даярдангыла деди. Аны бирөөнү узатып атат, башкаларчы. Бирок ошо калганына сабак берип атат. Барыңар ушул күнгө даярдангыла деди. Мейли 50 жылдан кийин келсин, 70 жылдан кийин, 100 жылдан кийин келсин. Бирок баары бир келет, бирок ошол күнгө даярданып жаша. Акылдуу болосуң. Залым болбойсуң. Эсеп китепке даяр болуп жаша. Бирөөнүн акысын жебейсиң. Ката кетип калса, тез тооба кыласың. Адамда жаңылыш болуп калат. Кемчилдик, жаңылыш адамга мүнөздүү. Адам деген өзү кемчилдиктин, ошол катанын, мындайча айтканда, сборниги да, курамы да баары топтому. Куллу бани адам хаттаун ва хайру хаттаин ат-таввабун. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, адам баласынын баары катакер, эң мыкты катакер тооба кылуучу деди. Баарыбыздан ката бар. Бирок арабыздагы ошо ката баарыбыз катакер экенбиз. Арабызда бирок эң мыктыбыз ким десе, катакерлердин арасынан эң мыкты ким? Тооба кылуучу. Тообаны пайгамбарыбыз айтат: "Күн сайын мен 100 жолу истигфар тооба кылам." Ошон үчүн иншалла дайыма Алладан кечирим сурап, билген күнөөлөргө, билбеген күнөөлөргө Алла Тааладан кечирим сурап, истигфар кылып тооба кылып турушубуз керек. Мынакей ушул күнгө даярдангыла деп койду. Көбүнчө биз Аллаху акбар Абу Дарда разыйаллаху анхуга болуш керек. Бир жолу жаназа көтөрүлүп кетип атса,
Bir kişi сурап калыптыр да, бул жаназа кимдики, бул өлүк кимдики депчи, кайсы киши өлүптүр депчи сурап калат да. Абу Дарда разияллаху анху айтат, бул жаназа кимдики дегенде сеники деп коет. Анан алга кичине мындай. Анан аркасынан айтат, эгерде сага бул сөз жакпаса, анда меники дейт. Бул учур, бул ким өлүп калды, кимдин бул өлүк кимдики деген бул сурай турган учур эмес. Кезек кимдики келди. Мына кезек алга кетти. Анан айткан риwаяттар да бар. Сен өлгөн адамга көп эле кайгыра бербе, өзүңө кайгыр. Алга өлүм периштени көрдү, сен көрө элексиң пока. Жан берүүнүн даамын татты, сен тата элексиң пока. Жан чыгуунун кыйынчылыгын тартты, сен тарта элексиң пока. Ошон үчүн ага караганда сен өзүңө көбүрөөк кайгырып, боорукке райым кыла турган учур деген. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, мынакей ушу күнгө даярдангыла. Демек, ахиреттин сапарынын азыгы Алла Тааладан таквалы. Бул кандай десе, "Вадалика би имтисали авамирихи ва ичтинаби ма наха". Ахиреттин азыгын сизден сураса, бул ахиреттин азыгы деп эле айтып атат, бул кандай ахиретке азык топтой эле десе, Алла Тааланын буйруктарын аткаруу, тыйгандан тыйылуу менен. Алланын буйругун эле аткарсаңыз, Алланын буйругу чын сүйлө деди. Токтотуңуз, все. Алланын буйругу текеберленбе деди. Алланын буйругу адилеттүү бол деди. Алла буйрук берет. Ар жумада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул аятты окуйт эле. Хутбада "Инна Аллаха я'муру бил адл вал ихсан ва ита'i зил курба ва янханил фахша'i вал мункари вал баги я'идукум ла'аллакум тадаккарун". Ушул аятты жуманын хутбасында окуу мустахаб. Бизде Ханафи мазхабта, башка мазхабтарда бул важип бар. Шафииде мен адашпасам, ошону окубай койсо, ошо хутбасы болбой калат аларда. Мани кандай болуп калды? Алла, "Инна Аллаха я'муру бил адл". Шек күмөнсүз Алла адилеттүүлүккө буйрук берет. Алла буйрук берип атат. Адилеттүүлүккө ким берип атат? Алла буйрук берип атат адилеттүүлүккө. Ар бирибизге тиешелүү. Ар бирибизге адилеттүүлүккө буйрук берип атат Алла Таала. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат, силер адилеттүүлүккө күбө болуп тургула. Адилеттүү болгула күбөлүк берип. Эгерде ушул адилеттүүлүктү угуп туруңуз, сизге, ата-энеңизге, жакын тууганыңызга каршы болсо дагы. Ошон үчүн айтат, достук жакшы нерсе, бирок адилеттүүлүк андан жогорку нерсе дейт. Достуктан жогору турат, тууганчылыктан жогору турат. Адилеттүүлүк достуктан жогору, тууганчылыктан жогору, бардык нерседен жогору бул. Даже ушул ата-энең менен башка бирөө талашып кетсе, башка бирөөнүн тарабында адилеттүүлүк болсо, ата-энеңе сен тартпагын деп атат. Ата-энеңе каршы болсо дагы адилеттүүлүк тарапта болгун дейт Куранда. Караңыз. Бул аятты Гарвардтын чоң кире беришине жазып койгон муну. Кур'ан-ы Каримдин аятын алып туруп. Дүйнөдөгү менмин деген окуу жайларга. Менмин деген. Мына ислам диндин чакырыгы кандай экен. Адилеттүүлүк айтып атат. Вал ихсан, ихсан бул адилеттүүлүктөн жогору турат. Мен сизге өзү 10 эле сом беришим керек эле. Акыңыз. 10 сомду бердиңиз, бул адилеттүүлүк кылдыңыз. Эми дагы 2 сом кошуп берип койдум, бул ихсан. Бул айкөлдүүлүк.
Allah buyruk beret adilettүүлүккө жана айкөлдүүлүккө дейт. Her cuma сайын окула турган аят. Болгондо да жумада хутбада окула турган аят. Allah buyruk berет, biz унутуп калат экенбиз, инсан экенбиз, унутчак экенбиz, бекапар экенбиz, шашмай экенбиz. İnsandын табиаты, мүнөздүү мынаке. Ошон үчүн Алла кайра эскертүү берип атат. Адилеттүүлүккө ихсан, айкөлдүүлүккө буйрук берет. Адилеттүүлүк болуп эле туруп калбагыла деп атат. Адилеттүүлүк бул фарз. Мейлиби? Ихсан нафл. Ага мисалы ал фарз эмес. Бирок ал машаалла татау айкөлдүүлүк бул мустахаб амал. Жакшы көрүлгөн амал. Алла Таала биринчи адилеттүүлүккө буйрук берип атат. Андан кийин бул фарз деп туруп, андан кийин айкөлдүүлүккө буйрук берип атат. Бул нафилин кошуп туруп. Ихсан кыла жүргүлө дейт. Бирөөгө акысынан көбүрөөк берип кой. Көбүрөөк. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала айтканда, качан салам айтса, андан жакшыраак кылып кайтаргын дейт. Же болбосо минимум өзүндөй кайтар. Ассаламу алейкум деди, ва алейкум ассалам десеңиз, бул өзүндөй кайтарганыңыз. Ва алейкум ассалам ва рахматулла дедиңиз, бул жакшыраак кылып кайтарганыңыз. Ушуга саламу алейкум дегенге 10 сооп. Ассаламу алейкум ва рахматулла дегенге 20 сооп. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату дегенге 30 сооп. Кээ бир риваятта ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва магфирату деген 40 сооп. Андан жогору жакшыраак кылып кайтарып бергиле деп атат. Бирөөдөн карыз алдыңбы? Эми карызды карыздай кылып кайтарып берүү бул адилеттүүлүк. Макулбу? Бул фарз. Бирок жакшыраак кылып кайтарып берип коюу бул айкөлдүүлүк. Пайгамбарыбыз жакшыраак кылып кайтарып бергиле деген. Биз азыр бүгүн өзүндөй кайтарып берсек ham түштүк диалектикада айтмакчы катта гап да. Чоң нерсе да бул. Азыр өзүнө кайтарып берилбей калды, тооба кылдым мен. Аллаху акбар. Андай кылбаш керек. Эми кээде адамда баарыбызга шарият ушундай кылып койгон да. Чындап элечи. Бул түшүп калган, алданып калган, кыйналып калган бир нерсеси күйүп кеткен, тияк бере албай атат да, буну түшүнсө болот да. Буга мөөнөт бергенге шарият буйрук берген да. Мөөнөт берип туруңуз, азыр эми кыстабаңыз буну. Себеп дегенде бул сизди атайлап алдаган жок. Атайлап сизге жамандык каалаган жок. Ушундай сыноо келип калды башына, акчаңызды бере албай калды. Алданып күйүп кетти же кандай болсо, туура эмес чечим чыгарып алды. Бирок бул билип туруп же мүмкүнчүлүгү болуп туруп кайтарган дагы деле кайтарбай жүрсө карызды, бул зулум. Пайгамбарыбыз айткан бул зулум деген. Матал гани зулмун. Шылтак айтып тияка бияка качып жүргөн бул зулумдук деген. Ошон үчүн Алла Таала буйрук берип атат адилеттүүлүккө, андан кийин айткан. Ва итаидил курба, жакындарыңардын акысын бергиле, аларга бергиле. Жакындарга. 3 нерсеге буйрук берет. Адилеттүүлүккө, айкөлдүүлүккө, ва итаидил курба, жакындардын акысын берүүгө. Жакындарыңыз ким? Ата энеңиз, аял бала чакаңыз, бир туугандарыңыз, сизге жакындар ким өзү? Булардын баардыгы атаңыздын туугандары, апаңыздын туугандары, аялыңыздын туугандары, сиздин балаңызга алар тайкелер да, туурабы? Ошон үчүн силай рахим деп коет. Тууганчылык мамилени бекем карма дегенде 3 журт айтылат. Ата журт, тага журт, кайын журт. Ата журт, тайкелер, тага журт. Үчүнчүсү кайын журт. Үчөө менен тең жакшы болуу шариаттын буйругу. Ва янханил фахшай вал мункар вал баги. 3 нерседен Алла Таала тыюу салып атат. 3 нерсеге буйрук берди. Эми 3 нерсеге тыюу салды. Ва янханил фахша, айверсиз иштерден Алла тыюу салат. Токтоткула бул зынаны. Намахрам аялдар менен кучакташканды, бийлешкенди, сүйлөшкөндү, тамашалашканды,
Фахша деп коет буну, абийирсиз иштер дейт буну. Токтоткула деп атат буну. Акнике менен баш кошкула, мусулман адам акнике менен баш кошот. Арам, ойноштук, аягы суюктук, зына, кадам таштабайт мусулман эркек, мусулман аял. Фахша, Алла Таала тыюу салып атат буну. Сизди бизди жараткан ааламдын кожоюну тыюу салып атат. Ошо тыюу салганга тыйылып кал. Болбосо өзүңө, бактыңа балта чаппа. Ваянханил фахшай. Allah. Вал мункар, вал баги. Мункар, Алла наразы болгон, пайгамбар наразы болгон арам иштердин баарына тыюу салып атат. Абийирсиздик иштерге, арам иштерге тыюу салып атат. Мункар, кылмыштуулукка тыюу салып атат. Бузукулукка тыюу салып атат. Вал баги, аша чапканга, зулумдук кылганга багават деп коет. Яидукум, Алла силерге насаат айтып атат дейт. Бул бир алым же пайгамбар, же болбосо бир имам, Кабанын имамы, же бир кареке насаат айтпай эле турат. Сизге насаат, яидукум, Алла насаат айтып атат. Лааллакум тадаккарун, мүмкүн Алланын насаатын кабыл алып эсиңерге келерсиңер. Бул силердин пайдаңар үчүн. Мынакей 3 нерсени буйрук берип, 3 нерседен тыюу салып атканы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-кайсу ман дана нафсаху ва амила лима бa'дал маут." Акылдуу адам ким? Акылдуу адам өзүнүн напсисин дайыма эсептеп жүргөн адам. Жана өлгөндөн кийинкиге амал кылган адам. Өлгөндөн кийин сизге пайдасы тие турган нерсени бүгүн кылып калыңыз. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз эмне деген сөздү айтып койду бизге? Я. Ва амила лима бa'дал маут. Ал амал кылат өлгөндөн кийинкиге. Өлгөндөн кийин сизге пайдасы тие турган нерсени бүгүн кылыңыз. Өлүмдөн мурда кылыңыз. Деп өлүмдөн кийин сизге пайдасы тийсин. Бүгүн дарат алыңыз. Бүгүн сажда кылыңыз. Бүгүн зикир кылыңыз. Бүгүн садака бериңиз. Бүгүн тооба кылып калыңыз. Өлүмдөн кийин ушу сизге пайдасы тиет. Лима бa'дал маут. Өлгөндөн кийинки амал. Акылдуу адам пайгамбарыбыз бир сөз менен айтып койду. Ал-кайсу ман дана нафсаху ва амила лима бa'дал маут. Угуп алыңыз. Акылдуу адам пайгамбарыбыз айтып атат. Ким өзүн эсептеп, өзүн кармап, андан кийин эмне өзүн эсептеп дегендин мааниси кандай? Мен өзүм эмне иш кылып атам мен бүгүн? Бүгүн Алла Таала мага жашоо берди, эмне кылдым мен бүгүн? Эмне жакшы, эмне жаман кылдым? Адам өзү эсептеш керек экен. Неиматтарга шүгүр кылдымбы, кылбадымбы? Аллага баш ийдимби же баш ийбедимби? Я. Бүгүн Аллага эстедимби же эстеген жокмунбу? Лима бa'дал маут, анан өлүмдөн кийин. Вал ажизу ман атба нафса ва хава ва таманни алаллах амани. Алсыз адам ким? Акылы жок адам ким дейт? Напсин аркасынан ээрчийт дагы жараткан Алладан үмүт кылып алат да. Үмүттөнүп, өзү кылган иши акмактык. Жана Алладан үмүт кылат. Бул кандай деген нерсе? Буну пайгамбарыбыз алсыз, ажиз деп койгон. Абу Джафар радиаллаху анху айтат: "Суиля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айюл муъминина акяс." Момундардын кимиси эң акылдуу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аксарухум зикра лил маут ва аксарухум лима бa'даху истидадан." Акылдуусу ким экен? Өлүмдү көп эстеген жана өлүмдөн кийинкиге даярдык көргөн. Көп даярдык көргөн. Мына ахиретке даярдык көрүү адамдын жүрөгүнчө ислам динге ача турган аламаты ушул. Жүрөккө иман кире тургандын мына аламаты ушул. Ахиретке даярдануу. Ибн Касир рахматуллаху алейх айтат, Ибн Аби Хатим рахматуллаху алейх риваят кылган Ибн Масуд разияллаху анхудан. Ибн Масуд деген пайгамбарыбыздын сахабасы. Менмин деген сахабаларынан бири.
Алым болгон, муфти болгон, кары болгон, пайгамбарыбыз менен бардык азаптарда чогуу болгон, эң алгачкы иман келтирген сахабалардын бири. Жөнөкөй сахаба эмес, пайгамбарыбыздын дуасын алган. Өзгөчө дуасын алган. Өзгөчө. Пайгамбарыбыздын жастыгын көтөрүп эле жүрчү. Пайгамбарыбыздын бут кийимин көтөрүп эле жүрчү. Кайерге отура турсаң жастык коет эле. Бут кийимин көтөрүп жүрөт эле. Сахибин алейн деген аты бар. Ошо Ибн Масуд разияллаху анху айтат, "Кара Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям", пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир аятты окуду. Ал аят мындай: "Ба'даузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фама юридиллаху ан яхдияху яшрах садраху лил ислам." Угуп алыңыз. Кимге Алла Таала хидаят бергенди кааласа, кимге Алла Таала хидаят бергенди кааласа, мындайча айтканда туура жолго салганды кааласа, туура жолго жолдогонду кааласа, яшрах садраху лил ислам, анын көкүрөгүн исламга ачып коет экен. Бул аят. Курандагы аят шундай. Кимге Алла Таала хидаят берүүнү кааласа, анын жүрөгүн исламга ачып коет деди. Калу я Расулаллах ва ма хада шарх. Сахабалар сурашты. Ушул аяттын тафсирин. Сиз айтып атасыз, о Алланын элчиси, Алла айтты, жүрөктү исламга ачып коет. Ушу ачуу деген мааниси эмне деди? Кантип ачат? Эшикти ачканды түшүнүп атабыз. Машинени ачканды түшүнөбүз. Сууну ачып жакканды түшүнөбүз. Ислам динге жүрөктү ачып коет дегенди мааниси эмне деп пайгамбарыбыздан сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Нурун юхдафу фил калб." Жүрөктү ачып коет деген мааниси жүрөккө нурду жайгаштырып коет. Жүрөккө нур салына деген. Жүрөккө нур салына деген. Андан кийин калу я Расулаллах, "Фа халли залика мин амара ту'рафу?" Şu жүрөккө нур салганды бир белгилери барбы биле турган? Кандай белгиси бар? Билсек болобу кимдин жүрөгүндө нур бар, кимдин жүрөгүндө нур жок? Ушун бир биле турган, бир нерсе белгиси барбы? Азыр Аллахумма салли ала Мухаммад эмелер барго, узилер. Карап атпайбы? Жүрөк оорубай, өпкө оорубай, бөйрөк, ичеги карын бардыгын. Эми булардан белги сурап атат пайгамбарыбыздан. Жүрөгүндө нур барбы, же жокпу деген ушундай белги, биле турган белги барбы деди. Биле турган белги бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Наам, ооба бар" деди. Калу ва ма хия? Сахабалар сурашты. Кайсы белги деди. 3 белгисин айтты. Жүрөктө нурдун бар экен белгиси 3 деди. Al-inabatu ila daril khulud birincisi. Ve tecafi an daril gurur ikincisi. Ve istidad lil maut qabla nuzul üçüncüsü. Birincisi inabat degen жүрөктүн кайтуусу. Ila daril khulud түбөлүктүү жайга. Түбөлүктүү жай кайсы? 5. Ахиретте эки тең бар, дозок 5. Бирок мусулман адамдын жүрөгү, мусулманга Алла Таала 5 даярдап койгон. Ошон үчүн бунун жүрөгү дайыма 5ке жүздөнүп турат экен. Дарыл хулут түбөлүктүү бара турган жайга жүрөгү жүздөнүп турат экен. 1. Экинчиси, жалган дүйнөдөн жүрөгү узакта болуп турат экен. Ат-таджафи ан дарил гурур деп коет, жалган дүйнө бул дүйнөдө. Жүрөгү будан узак болуп турат экен. Жүрөгү ахиретке жүздөнүп турат экен. Üçüncüsü, ölüm gelirden murda ölümge dayardanıyor. Al-istidad lil maut qabla nuzul, ölümde murda, ölüm gelirden murda ölümge dayardanıyor. Kimde uşul 3 nerse olsa жүрөгүндө nur бар дейт. Мына ошо жүрөгүндөгү nur бар экенин белгиси ушул 3 экен. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, биздин устазыбыз Маулана Надур Рахман дамат баракатухум, Allah ömrüne bereke versin.
ушул аяттын тафсиринде айтат эле, кимдин жүрөгүндө нур болсо, ал бир амал кылаардан мурда ойлонот. Ушул мен ахиретиме пайдабы же зыянбы? Менин бейишиме жолдомо береби же кандай? Кимдин жүрөгүндө нур болсо, анын жүрөгү бейишке кайрылып турат деп атпайбы? Демек, ар бир амалынан өзүнүн бейишин ойлойт экен. Бейишине жүрөгү тартылып турат экен. Кимдин жүрөгүндө нур болсо, бир ушуну тафсирлеп берет эле. Экинчиси, анын жүрөгү дүнүйөдөн, мынакей жалган дүнүйөдөн узак турат дейт жүрөгү. Буну устазыбыз мындай деп түшүндүрүп берет эле. Дүнүйөгө жашап атабыз. Бул биздин зарылчылыгыбыз. Дүнүйөнү таппай койсок дагы болбойт. Дүнүйөгө аралашпай койсок дагы болбойт. Буну мисалы дейт эле, ажатканага барган киши дейт эле. Барбай койсо болбойт да. Кажетибиз бар. Сөз барабыз. Бирок бирөө кирип алып чыкпай атат да. Бир 10 мүнөттө иш бүтсө дагы 2 сааттан бери отурат. Буну эмне деп айтабыз бул адамды деп бизге суроо берет эле. Не деп айтабыз? Сиздер эмне дейсиздер? Улуу сөздө уят жок, шариатта шарым жок. 10 мүнөттө бүтө турган иште ажатканага кирип 2 саат отурат. Бул адамды эмне деп айтат? Коомчулукта. Айнып калган дейт да. Жинди болгон, чөтө башы нормальный эмес дейт да. Акыл эси нормальный эмес деп айтат буну. Туру? Анан ошол жерде барып эшикти ачып чык эле чык деп колунан тартса, дагы деле чыкпаса. Дүнүйөнүн мисалы ушул дейт эле. Дүнүйөнү кылбай койсо дагы болбойт. Бирок дүнүйө кылам деп ошонун ичинде кирип алып чыкпай койгондо мисалы мына дейт эле. Мен дүнүйөнү кылайлы, биз качан жок деп атабыз. Адал кылайлы, өкүмдөрдү аткарайлы. Бирок дүнүйөнүн кулу болбойлу да. Дүнүйө үчүн биз бири-бирибизди өлтүрбөйлү. Бири-бирибизди кырбайлы, бири-бирибизди кордобойлу. Дүнүйө үчүн бири-бирибизди соттошуп, жинди болуп, аз болуп атпайбы ушу жашообузда, же жокпу? Узактагылар болчу эле, азыр бир туугандар болуп атпайбы ушу? Бир туугандар, апасы бир тарап, баласы бир тарап, чоң баласы бул жакта, чоң кызы тиякта, бири-бирин соттошуп, каматып, жок эмес, мына лазым эмес, мисал айтып берем эмесмин. Мен бирөөдөн уккан эмесмин, прямой мага түз кездешкен маселелерди айтып атам сиздерге. Мына туугандар, дүнүйөгө ушинтип бериле турган болсок, эртеге туугандар, тууганчылык деле бизден калбайт. Бизден адамгерчилик деле бизден эч нерсе жок болгон. Биздин баалуулугубуз деген эч нерсе жок. Мына кимдин жүрөгүнө дүнүйө орлогон болсо ушуга барат да. Ошонун мисалын ажатканага кирип чыкпай койгондой деп айтат эле. Анын мисалы мен бар экенбиз. Мен кажетиңиз бүтүрүңүз бүттүбү? Чыгыңыз дүнүйөдөн эми, келер кечке отура бербей. Мына мечитке келиң бияка. Зикир ибадатка келиң. 5 убакыт намазды таштабаң. Ошончо Алла Таалам сыноо үчүн 5 убакыт намазды 5 жерге коюп берген. 5 жерге коюп берген. Пешимге азан айтылат. Хаяла сала дейт. Сода кылып атасың да. Содаңды токтотуп тур дагы Алла чакырып атат. Намазга кел дейт. Ана эми биз билебиз ким дүнүйөнүн кулу, ким Алланын кулу. Саартан түшкө чейин дүнүйө иштедиңиз. Шүгүр кылыңыз, токтотуңуз. Ошо дүнүйөнү бере турган, берекесин да бере турган Алла, берекесин алып кое турган дагы Алла. Намазга келдиби? Токтотуңуз дагы. Келиңиз намазга. Алланын буйругун аткарыңыз. Мынакей. Алладан береке сураңыз, ахирет сураңыз, ишиңиздин оңолушун сураңыз. Андан кийин кайра барыңыз, мейли. Асырга чейин иштеңиз. Асырда да хаяла сала, бияка келме дейм. Токтоп туруңуз. Асырды кылың. Шам. Шамга чейин деле бар экен. Шамга чейин иштеңиз айланып кетти. Бирок асыр каза кылбаңыз. Шамга келдиңиз, шамды каза кылбаңыз. 5 убакыт намазды мындай кылып койгон Алла Таала. Ошто биз дүнүйөгө берилип, дүнүйө биздин жүрөгүбүздөн орун алып,
Biz dünyanın kulu olup, dünyanın aytkanın kılıp, birimizin başımızda alvaganга барбаш үчүн Алла Таалам бер жактан эле тормузун баскан. Болсо эгерде тек кое турган болсо ошондой барабыз. Ачкөздүгүбүз. Нафсибизди эч качан тойбойт. Ошон үчүн иншалла кээде өзү эле токтоп деген жакшы болот. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр, мынакей иш кылба деп эле турат, иш кылгыла деп Алла Таалам бирок чегин айтып атат. Эви менен кылгыла, чеги менен кылгыла, жол жобосу менен кылгыла. Бай болдуңуз, зекетиңизди унутпаңыз. Машалла, байсызбы, кичпейил болуңуз, жоомарт болуңуз, кажеттерди бүтүрүңүз башкалардын. Намазыңызды каза кылбаңыз, шүгүрдү көбөйтүңүз. Жалган ант ичпеңиз, бирөөнү алдабаңыз. Анча-мынча ошо соодагерлер сауда сатып алат сизге, же сиз да сатып аласыз, же бирге карыз бересиз, жумшак болуңуз, ырайымдуу болуңуз. Пайгамбарыбыздын жолдомосу ушул. Үчүнчүсү, өлүмдөн мурда, өлүм келерден мурда, өлүмгө даярдык көрүү. Мына үчөөнү эстеп алабызбы? Биринчиси кайсы экени? Жүрөктүн бейишке кайрылып туруусу. Кимдин жүрөгүндө нур болсо, ушул ишимден мага бейишимден эмне болот? Ахиретим кандай болот дейт. Ар бир жакшы иште ол ахиретин карап турат экен. Ар бир чын сүйлөгөнүндө, ар бир амалында ахиретин карап турат экен. Жүрөгү бейишке кайрылып турат экен. Экинчиси, мынакей мына айтып атат. Ат-таджафи андарил гурур, жалган дүйнөдөн жүрөктү узак кармаңыз. Колуңузда кармаңыз, жүрөгүңүзгө орун бербей эле коюң. Жүрөккө орун берип отурган болсоңуз кыйналып каласыз. Өзүңүз да кыйналасыз. Кичине азая түшсө ооруп каласыз. Азыр мына чүтү кичине көбөйүп кете турган болсо көбөйүп кетесиз. Ошон үчүн жүрөктөн орун бербей эле коюң. Колдо болсун дүйнө, сыноо үчүн Алла Таалам берди, акысын бериңиз. Үчүнчүсү, өлүм келерден мурда өлүмгө даярдык көрүү. Мына 3 нерсени айтты пайгамбарыбыз. Демек бул аятты жалпысынан айтып коелу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан-ы Каримдин улуу аятын окуду. Фама юридиллаху айяхдияху яшрах садраху лил ислам. Кимге Алла Таалам хидаят берүүнү кааласа, хидаят Алланын казынасынан эң улуу неемат. Ошону кимге Алла хидаят бергенди кааласа, жүрөгүн ислам динине ачып коет экен. Бул ачып коет дегендин мааниси эмне деп сураганда пайгамбарыбыз айтты, жүрөккө нурдун жайгашуусу. Жүрөк Алланын буйруктарын аткарганга даяр болуусу. Ушу жүрөктөгү нурдун белгиси барбы дегенде ооба бар деп үчөөнү айтты. Биринчиси адамдын жүрөгү бейишке карап турсу. Стрелкасын, жүрөктүн стрелкасын бейишти каратып коелу. Каякта каратып коелу? Күн сайын кандай гана сөз сүйлөйбүз, кандай гана амал кылбайбыз, бейишти карап турсун биздин жүрөгүбүздүн стрелкасы. Экинчиси, дүйнөдөн жүрөктү узак кармайлы. Колдо кармай бериңиз, бирок жүрөктөн орун бербей эле коюңуз. Үчүнчүсү, өлүмдөн келерден мурда өлүмгө даярдык көрүү. Ал кандай? Жүрөктү таза кармайлы. Эмнеден? Бирөөгө туугандарында кек сактап, өч алам, эки жүздүүлүк, көрө албастык, ач көздүк, кара ниеттик, текеберлик, менменсигендик, бардыгы жүрөктүн оорулары. Ушулардан жүрөктү тазалаш керек. Капырлыктан, ширктен, бөлүнүп жарылгандан, булардан бардык булар оорулар. Мансапты сүйүү, байлыкты сүйүү, хуббул жах деп коет, хуббул мал деп коет. Ушулардан жүрөктү тазалоо. Бай боло бериң. Бай боло бериң. Сахабалар да бай болгон. Пайгамбарлар деле бай болгон. Аны тыйбай эле турат сизден. Аны эч кандай дүйнөңүз көбөйсүн, мал мүлкүңүз көбөйсүн. Андан эч ким тыйбай эле турат сизден. Бирок билип алыңыз, ошол мал дүйнө менен мал дүйнөнү күнөөгө иштетпеңиз. Сураныч эле ошол. Эгерде Алла Таалам берген неематты күнөөгө иштетсеңиз, сиздин атыңыз Абдурахман, Абдулла, Абдурахим, Эшмат, Ташмат, Бакыт, Таалай, Нурбек болбой эле Канут болуп калат.
Kur'an'dan aytısında. İnnel insane li rabbihi lekanut. Pende Allah Ta'alaga öte şükürsüz. Kanut degen kim degende alımlarımız tafsirlep bergen. Kanut degen Allah'ın nimettin aramga işletken kişi degen. Aramga Allah sizde nimet berdi. Oşonu aramga işletsin dep berdi. Ya. Sizge Allah Ta'ala bir baylık berdi. Aramga işletsin dep berdi. İsrap kılsın dep berip atağı. Je biröөгө заказ берип жала кылсын деп атабы. Же ошо арам нерсе менен кичине не деп айтып коет эле бир күнөөлөрдө зынаны кылсын деп берип атабы. Текеберленсин деп берип атабы. Алла Таалам ол байлыкты аны үчүн берген жок. Анын максаты, анын багыты аны үчүн эмес эле. Ошондой эле бийлик берди, мансап берди. Алла Таалам аны арам иштерди кылсын деп берген жок аны. Ден соолук берди Алла Таалам. Немат бул. Bunu aramga işletsin dep bergen jok Allah Taala. Eğer de uşul Allah bergen nimetlerdi aramga işletseniz sizin atınız kanut deydi. Allah'ın barığı saklasın. Amin. Кейбir adamlar aytıp kalat, ahiretke dayardanu, ölümden keyinke dayardanu. Emi barığı jok bu Kuday biletem. Ayta öğrettim, anan görek yaşap kal, jırgap kal, günölörde kılıp kal, bir dünyaya bir geldin, ırdap kal deybi. Ya. La havla ve la kuvvete illa billah. Tuğan adam akıldı, adam bunday söz aytpayt. Kur'an menen karasak dagı, akılga salsak dagı ölgöndөн tirilүүгө milyon dalil var. Kokustan mınday, özüңүzгө mınday kılıp soroo beriңiz da. Meyli, siz aytkандай жок dей бериңiz. Ölgöndөн кийин вдруг случай чего бар болуп калса не болдуңуз? Öldüңүz анда точно. Түбөлүктүү өкүнүч, түбөлүктүү кайгы, түбөлүктүү шорун курусун, түбөлүктүү бактысыздык, түбөлүктүү кордук, bunun бардыгы болот ала, билип кой. Ушундай улуу пайгамбарыбыз айтып атса, Алла Таала айтып атса, биз мусулман баласыбыз. Шектенүү жаман нерсе. Шектенбеңиz. Алла Тааладан шектен пана тилеңиз. Аллахумма инни аузу бика минаш ширк ва шак ва шиқақ ва нифақ ва суил ахлақ. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуаларында бар. Я Алла, мени ширктен сакта, шектенүүдөн сакта, бөлүнүп жарылуудан сакта, жаман мүнөздөн сакта, мунафыктыктан сакта дегенден Алладан сурашыбыз керек экен. Я Алла, мени мунафыктыктан сакта, мунафык болуп калбайын. Ya Allah, bölünüp jarılgandan sakta, elibizge mınday, bölüp jarını, öte jaman nerse bu. Öyle Kırgız elibіз, az ele, adam elibіз. El buzarlar uğu alsın. Anın akıbetli jakşılık men hiç kaçan bitmeydi. Şunun için elin ıntımağında olaylı, birimdülügünde olaylı, dostluğunda olaylı, ulutga, uğruğa, vapşe bölünbeyli. Menin uğruğum mınday, tigindey, ana mına deyir. Şeytanın çakırığı. Ceyt atağızdı bileyli, ulutuzdu bileyli, uruğuzdu bileyli, sancırağızdı bileyli. Bu jakşı nerse. Bırak başka uruğdan bizdeki biygirek, bizdeki kıyınırak, al tömönürek, amına uşu şeytandan taşıdı. Bardık Allah'ın aldığında ten. Bardık ulutlar Allah'ın aldığında ten. Bardık uruğlar Allah'ın aldığında ten. Barız bir adam, bir yenenin baldarımız. Ya eyyuhan nas, Allah Teala aytadi, ey adamlar. İnni khal. Allahumma ya eyyuhan nas. Allahumma salli auzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhan nas. Qaraç bir nazır ismi çıkıp ketken. Meyli adır. Az gelet inşallah. Ey adamlar, men sizlerden barыңарды bir ata bir eneden jarattım. Jana sizler bir-biriңерди таанып, урматтап жашашыңар үчүн ар кандай улут, эл, уруу кылып койдум. Sizlerдин араңардан эң урматтууңар Аллахтын алдында эң такваңар дейт. Инна халакнакум мин закарин ва унта. Я эйюхан нас, инна халакнакум мин закарин ва унта ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу.
İnne akramakum indallahi atqakum. Mana ayet. Şoning uchun inşallah mana jerdagi turganlar biz ahiretke dayardanуу nerse kemibеш керек. Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Laqad kunta fi ghaflatin min hada, fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid." Sençe şu nerseden ahirettençi bexabar болып тұрдың да? Bexabar түшүнөсүздөр? Вообще кайды кел. Эстебейт. Ахиретін ойланбайт. Ушуну айтат бexabar деген сөз. Алла таалам акыл берди, эмне күздө ойлоп атабыз эмне күздө көмүрдү камдап коелу, эртеге суук болот. Кандай болор экенби, свет өчүп калбайбы? Мамлекеттин деңгээлинде ойлонот. Үй бүлөнүн деңгээлинде ойлонот. Кудум ушундай эле, ал балам чоңоюп атат, муну үйлөйүн деп атам, кызым чоңоюп атат, турмушка берейин деп атам. Же өзүм болсо үйлөнөйүн, келечекти адам келечекти ойлонуп жашайт. Чыныгы келечек өлгөндөн кийин. Ошодон бexabar кайдыгер болгон өтө чоң уткуруу. Өтө чоң уткурууга. Алла Кур'анда эмне деп атат? Лакад кунта фи гафлатин мин хада. Лакад кунта фи гафлатин мин хада. Мына ушул нерседен сен бexabarда элең. Факашафна анка гитаак. Эми биз сенден пардан ачып койдук дейт. Фабасарука ал-yawma hadid. Бүгүнкү күнү сенин көзүң өтө тез болуп калды. Көрөсүң ахиретти көрөсүң деген сөз да. Ахирет азыр көзүбүздө пардада. Ким көрүп келиптир? Ким ошо, ким өлүп тирилип көрүлүптүр андай мындай. Ушундай суроолор бар эл арасында анча-мынча кичине акылы орунда эмес. Тугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буну бардыгын айтып койду бизге. Бирок бардыгын кабары менен, далили менен берип атат. Сен бу дүйнөдө жок элең. Сени кандай кылып көздү ким берди сага? Бир тамчы суудан көздү ким берди сага? Ошол ойлонуп аткан мээңди, сүйлөп аткан тилиңди, мынау чайнап аткан тиштериңди ким тизип койду булар? Сурайт турган киши бир сонун. Буну Алла таалам бардыгын далил менен алып келип айтат. Сенин ол көз алдыңда парда ача турган күн келет. Ачып коебуз, көрөсүң ошондо өз көзүң кандай тез болуп калат экен. Ошодон сен бexabarда элең деп эскертүү берип атат турган. Эскертүү берип атат. Ошон үчүн ахиретке ишенген адам мал жанын Алланын жолунда сарптаганага жеңил болот. Бүгүн тугандар биз мусулман баласы башкаларды кое туруп өзүбүздү ойлойлу, айтайлы: жан меники эмес, Алланыкы, мал меники эмес, Алланыкы. Жан дүйнөм дагы, мал дүйнөм дагы менде аманат. Бул Алланыкы. Меники, аз бизде кандай деп жашап атабыз? Жан меники, каалагандай иштетем. Мал мүлк меники, каалагандай иштетем деп. Бул туура эмес түшүнүк. Жан Алланыкы, сеники эмес. Демек, Алла Таала каалагандай иштетем, пайгамбар айткандай. Мал мүлк меники эмес, Алланын аманаты берди. Мен колумда өзү эч нерсе жок эле. Эми Алла Таала каалагандай пайгамбарыбыз көрсөткөндөй иштетем. Алла Таала сизди бизди жамандыкка буйрубайт. Пайгамбарыбыз жаман жол көрсөткөн эмес. Бизге эң бактылуу жол, эң таза, уяттуу жол көрсөткөн. Эң берекелүү, эң ырайымдуу дос жол көрсөткөн мына. Адам баласы эгерде душмандын алдында жан менен малды танда деп калса, малды берет да жанын сактап калат. Мына ошо $1 миллиарды алып, менин жанымды кой бер болду дейт. Мен өлбөсөм болду дейт. 1 тонна алтынды ал дагы, ал ушуну, бирок мен жанымды кой бер. Адамдын жаны азиз. Малды бери берет. Байлыкты бери берет, алып кет дейт. Билигин да бери берет, байлыгын да бери берет. Бар нерсени, бирок мен жаныма тийбейт. Бирок эгер жан менен адамдын абири, ыззаты экөө келип калса, жанды бери берет, абир сактайт болгон. Намызга келгендечи, намыз адам жанынан жогору туруп калат. Адамдын жаны малынан жогору турат да. Ошон үчүн ичи карап туруп, ошо ала турган жанды, бир жан алсаң ал. Бирок мен намызымды бербейин дейт.
мен ыззатымды бербейін дейді. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, ким мал дүниесін сақтап, эгерде өлүп кала турган болсо, шейит болот. Ман кутила дуна малихи фахуа шахид. Ким малы үчүн ушу мал дүйнөмү бербейм, токто деп күрөшүп атып кокустан өлүп калса, шейит болот. Адамдын малын, жанын Алла Таалам иззат берген, сый берген. Демек, ахиретке ишенген момун адам качан бекем ишенсе, мен өлгөндөн кийин тирилем деп, жанындагы, малындагы Алланын ыраазычылыгы үчүн сарптаган ага жеңил болот. Жана Алла Таалага жакындаган, амалдарга сарптаган, Алланын жолунда мээнетке, Алланын пенделерине жардамга, Алланын ыраазычылыгын максат кылып, жана Алланын алдындагы нерсени үмүт кылып, ушунун бардыгын сарптаган ага жеңил болот. Алла Таала себептеген ага иман берди. Жараткан Алла Субханаху ва Таала ага бекем ишеним берди. Куранда Алла Таала айтат: "Инна Аллаха аштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна юқатилуна фи сабилилlah фаяктулуна ва юқталун ва'дан алейхи хаққан фит таурат вал инжил вал Qur'an ва ман ауфа би ахдихи мин Аллах фастабширу би бай'икум аллади бая'атум би ва далика хувал фаузул азим." Алла Таала момундардан жандарындагы, мал мүлктөрүн дагы сатып алып койгон. Алардын ордуна бейиш берем деп, алар Алланын жолунда согушат, өздөрү дагы өлтүрүлүп, өлүшөт. Бул Алла Тааланын тарабынан акыйкат, убада бул. Тауратта, Инжилде, Кур'анда жазылган. Алладан өткөн дагы келишимди толук аткаруучу бирөө барбы? Силер Аллага берген соодаңарга кушкабарлуу болгула. Мына ушул улуу бактылуулук. Демек туугандар, биздин момундардын мал жанын Алла Таала бейиштин ордуна сатып алып койгон. Уже биз сатылып бүткөнбүз туугандар. Мындайча айтканда, алхамдулилlah, момун адам иззаттуу адам. Ошон үчүн иншалла биз баарына райым кылайлы. Пайгамбарыбыз айтты: "Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама, арахимун ярхамухумур рахман." Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла. Асмандагылар силерге райымдуулук кылат. Биздин динибиз райымдуулуктун дини экен да. Пайгамбарыбыз райымдуу пайгамбар экен да. Набийюр рахма. Набийюр рахма дегени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей райымдуу пайгамбар. Райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Хадисте келет, Абу Саид жана Абу Хурайра радhiyallahu анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма юсубу муъмин мин насабин вала васабин вала хаммин вала хазанин вала адан вала гаммин хатта шаука юшакуха илля каффараллаху таала биха мин хатаяху." Ахиретке ишеним бекем болсо туган, дүниедегі сыноолорду, кыйынчылыкты көтөрүү жеңил болот. Ахиретке ишеним. Устазыбыз айтат эле, субханаллах, бу дүниөнүн проблемасы проблема эмес. Чыныгы проблема ахиреттин проблемасы. Ман жа'алал хумума хамман вахидан хамма ахиратихи кафахуллаху хамма дуньяху. Ким бардык проблемаларын, гам кайгыларын бир проблема кылса, ахиреттин проблемасы, Алла дүниедегі проблема гайхамга өзү жетиштүү. Бардыгын бүтүрүп койгончу. Дүниөнүн оорусу, кыйналганы, кыжалатчылык, утурумдук. Ахиреттики түбөлүктүү. Ахиреттин алдында, океандын алдында бир тамчы суудай. Бир тамчы суудай. Ошон үчүн мына жердеги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: момун адамга кандай бир чарчоо, оору, кайгы, гам, кыжалатчылык, ыза жада калса, ушу тикенек путуна тие турган болсо, Алла ошол аркылуу каталарын кечире берет. Караңыз. Иман Алланын алдында ушунчалык баалуу экен. Имандуу адамдын кандай гана нерсе жетпесин, Алла ошо аркылуу кечире берет экен күнөөсүнчү. Кичине кыжалат болуп калдыңызбы? Күнөөңүз кечирилет. Кичине чарчап калдыңызбы? Күнөөңүз кечирилет. Кичине ызаланып калдыңызбы? Күнөө кечирилет. Кичине кайгырып атсаңыз дагы күнөө кечирилет. Жада калса ушу путуңузга бир тикен тийсе дагы күнөөңүз кечирилет. Биздин устазыбыз субханалла укмуш сөз айтат эле да. Кээ бир өзү адамдын адаты мисвакты оң чөнтөгүнө салып коет да. Мисвак. Ооз табалап жут го.
Анан кийин дарат алайын десе, адашып кетип, ага чейин сол чөнтөгүнө салып алган экен дагы. Оң чөнтөгүн караса жок да. Каяка түшүп калды экен деп. Бир аз кыжалатчылык пайда болду да. Түшүнүктүбү? Мындай караса сол чөнтөгүндө экен. Бияка салган турбайбы деп. Ушуга да күнөө кечирилет дейт. Ушунчалык кайгырганга дагы, ушунчалык сизге кичине бир канча десем бир 3-4 секунд же бир 5 секунд же 10 секунд сиз кыжалат болдуңуз. Алла Таалам ушу кыжалат болгонуңузга да күнөөнү кечирет дейт. Мына хадис ушунун мазмунун айтып атат. Момун адам адал ырыскы издеп чарчап калса, күнөөсү кечирилет экен. Адал ырыскы издеп, иштеп атып чарчап калдыңыз дагы. Чарчаганыңыз күнөөңүз кечирилгенге себеп. Кичине ооруп калдыңыз, бүчкүрүп калдыңыз. Баш ооруп калды, тиш ооруп калды, ич ооруп калды. Күнөөлөр кечирилет экен. Ошон үчүн ишке карап, эгерде бир ооруп калсаңыз, тополоң кылбаңыз да. Күнөө кечирилет деп спокойно олтуруңуз. Алхамдулилlah бу. Кайгыга, кыжалатчылыкка, ызага. Жада калса путуңуз менен эгер таш тээп, мүдүрүлүп кетсеңиз, чалынып кетсеңиз, ушуга да күнөө кечирилет. Карачы. Суроолор болуп калды. Ататайм. Allah. Assalamu alaikum ustaz. Вопрос дейт қой бұл ya. Егерде бала бақма болса, кейін ал бала бойго жетип, жигит болгонго чейин чогуу өскөн балдар менен батыша албаса кандай болот? Бұл батыша албагандык бардыгы жүрөктүн кирдигине биздин сабагыбыз ошон үчүн болуп атат да. Иманды болсо, машаалла, иманды сабагын угат. Имандын Алла пайгамбарыбыз эмне деп айтса ошону угат. Биздин динибиз пайгамбар ушуга чейин айтып койгон. Кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө. Сапка турганда өзүңөрдүн ийиңерден пышык болуп туруп албагыла. Кичине боору кери болуп, кичине жумшак эле турсаңар, Алла силерге жумшактык кылат. Кандай үйгө батыша албайсыңар? Кичинекейинде баксаңар, алда пенде, динибиз айвандарга райым кылганды үйрөтүп атса. Ошон үчүн жакшынакай түшүндүрүш керек, дин сабагын бериш керек. Иман сабагын бермейинче туугандар маселе чечилбейт. Канчалык бала аракет кылса да болбосо эмне кылыш керек? Ушу сөзүңүз ушу кайра эле го дейм. Аябай оймолоп жазып да жакшы түшүнүксүз болуп калыптыр. Мейли, Кудай кааласа. Алла разы болсун. Так даана жазып берсеңиздер, окуганга жеңил болот. Устаз, 6 айлык жээним онкологияда дуа кылып бериңизчи жамааттан. Аллахым шифа берсин туугандар. Жакшы болуп кетсин, жакшы болуп кетсин. Дарылатыңыздар, ден салдыртыңыздар, кан чыгарыңыздар, бейбечарага садака кылыңыздар, себептерин кылыңыздар. Калганы акыйкаты Алланын алдында. Biz elbette dua kılavuz, dua dağı sevip. Allahümme şfihi şifaen kamilen, acilen, müstemirren. Allah'ım toluktur otu şifa versin, amin. Ya Allah, biz sizdir her bir savağınızga katışavız. Sizdi daima uğup jüröbüz. Biz tertip sakçı bolup kızmat ötöbüz. Bizge jakşı bir duanızdı berip koyuңuzчу. Çoğun rahmat, özdük Kur'an'dı atınan deyip. Maşallah. Tertip saktоочулар, Allah razı olsun. Tertip sakçıları. Mana İslam dini tertipti. Үйрөткөн din өзүчө. Tertiptүүлүктү. Azı Kudayga şükür. Elimiz tertiptүүлүккө келатат. Буга бир жана шүгүр кылайлы. Мынакей азыр мынакей сынос деп бир топ маселелер, tertiptүүлүктөр тиякта мындай кылайлы, тигиндей кылайлы деп Кудайга анча мынчасына жагып жакпай аткандар бардыр. Бирок баарыбызга керек. Барыбыз бири-бирибизге иншалла аша чаппай, бири-бирибизди алхамдулилlah сыйлап, урматтап, tertiptүүлүк. Алла Таалам разы болсун кызматыңыздардан. Кудайым иншалла күч кубат берсин. Бул чоң нерсе, сакчылык чоң нерсе туга. Чегараны сактагандар, тартипти сактагандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, дуа берген. Дуа берген. Ата биз уктап атабыз, деп кой. Чегерада уктабай карап отурат.
Elестетиңиз. Ошон үчүн айтылат, ошол биздин элибизде канча ибадат болуп атса, баардыгына ошо чегарачылар соопко шериктеш да. Биз аман жашап атканыбызга эмнеден? Чегарадан. Биздин армиябызда. Биздин жоокерлерибиз бар экен. Алхамдулилля, мамлекетибиз бар экен. Тартип сакчылары алхамдулилля. Болбосо бирибизди жеп коебуз да. Кой дей турган бирөө болуш керек да. Бирин акыса бирге зулумдук кылба, токтот деген, аша чаппа дегендей туруп болуш керек да. Алла Таалам иншалла күч кубатыңызга береке берсин, Алла Таалам, амин. 3 айлык деп жаттым эле. Мени суром, 3 айлык деп жаттым эле. Ошого кандай дуа окусам болот? Мага дуа кылып коюңузчу. Алла сизден ыраазы болсун. Үй алайын деп жаттым эле деди. Машалла. 3 деп мына окуп мына. Үй алайын деп жаттым. Ошого кандай дуа окусам болот? Нагыз? Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Бул бир. Экинчиси, даарат алып атканда, даараттын учурунда Аллахумма гфирли дамби ва васи'ли фи дари ва барикли фи ризқи деп хадисте келет да. Я Алла, менин күнөөмдү кечир, үйүмдү, короомду, тамды кең кыл, жана мага берген ырыскыга береке бер дегенчи. Алла Таала машалла берекелүү үй берсин сизге. Жакшы иншалла. Assalamu alaikum устаз. Алейкум ассалам. Мен медреседе окуйм, атам жок. Апам менен кичүү иним бар. Куранды 1 айдын ичинде жаттап бүтөйүн деген ниеттерим бар. Бир дуаңызды берип койсоңуз. Алла ыраазы болсун. 1 айдын ичинде жаттап коюн дейсизби? Машалла. Алла берем десе эч кеп эмес. Пакистанда Маулана Салимулла хан рахматулла алейх деген улуу аалым өткөн. 5-6 жыл болуп калды ошо өткөнүнө, бир 100дөн ашып жашады. 2003 жылы ошо кишиден бир аз сабак алдым. Сабагына катыштым. Ошондо 16.000 расмий окуу жайдын президенти болчу. Ошо киши 27 күндө Куран жаттаган киши. Керемет. Ушундай да болот экен, машалла. Көп нерелери бар эле, эми айтсак. Сизде иншалла Таалам сизге жеңил кылсын, баарыбызга Куран жаттаганды жеңил кылсын. Баарыбызга Алла Таалам жүрөгүбүзгө салсын. Кандай эле мынакей дүйнөбүз жүрөгүбүздө бар го. Эч ким айтпаса деле, чакырбаса деле, кызыктырбаса деле, жүрөк дүйнөнүн баарын издеп эле, кууп эле бүткүл дүйнөнү аңтарып келдик го. Куранга да Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин, амин. Атаңыз жок экен, Алла рахматын алсын. Бирок сиздин ар бир жакшы иш кылганыңыз атаңызга дагы сообу жетип турат. Пайгамбарыбыз айткан: "Идамата ибн Адам инқата амалу." Адам баласы өлгөндө бардык амалдары токтойт. Үзүлөт, бүттү. Илля мин салас, үчөөнөн башка. Садака жария бар, илмин юнтафа бихи бар. Үчүнчүсү валадун салих ядулаху. Имандуу перзент таштап кетсе, мындай Куран жаттайм деген балдарды таштап кетсе, намаз окуйм деген балдарды таштап кетсе, илимдүү, каары, жакшы балдарды тарбиялап таштап кетсе, ушунун дуасы ата энесине түздөн түз бара берет экен да. Өлгөндөн кийин дагы тие берет да, тууганда. Алла Таалам Куран жаттаганды жеңил кылсын сизге. Ашура күнү жакындап жатат. Ошол туурасында кенен айтып бересизби? Машалла. Туган, бүгүн 8 Мухаррам 1447 жыл хижри боюнча пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеден Мединага көчүп келгенине 1447 жыл болду. Ислам санагында ай менен саналат. Дүйнөдө 2 санак бар. Күн менен, ай менен. Экөө тең асманда. Күн менен саналган санакты милади деп коет,
2025 жыл. Бұл Иса пайғамбардың туылғаннан тартып саналады. Рождество деп байқадыңыз ба? 2025 жыл болды. Иса пайғамбардан. Ушы санақ осы жерден келеді. Аға чейін қанша деген пайғамбарлар өткен, ал санақ башқаша. Бұл күнді менен санағанда, күн 165, 365 күн. Мақұл ба? 365 күн, 6 саат 10 минутада бір тегер күрік қылады. Айдықы 10 күн азырақ. 355 күн. 355 күн. Хижри деп қояуыз, ошы хижри пайғамбарымыз Меккеден Мединаға көшіп келгенден тартып саналаттағы ай менен саналат бұл. Ошоға 1447 жыл болды. Хижри санақтың бірінші айы Мухаррам деп қояды. Милади дықы бірінші ай январ. Ақырқысы декабр. Хижридікі олса, бұл Мухаррам деп бірінші саналады. Ең ақырқысы Зилхиджа айы болады. Ажылық болған ай. Жақында ажылық болды да. Ona emi bizden жаңы ай башталды. İslam dünyasında жаңы ай hicrattan başlandı da Muharram ay birinci ay olur. Oşol Muharram ayının birinci ayın 10. günü Aşura dep koyar. 10 degen Aşar Araplar aytadi. Aşura degen 10. gün. Bu tarihte ordu çoğ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medinaga gelgende Ramazan ayı oroza parız bolğonго чейин ушу Ашураны кармайт эле ороза. Келсе жөөттөр ороза кармап аткан экен. Угуп алыңыздар. Мединага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көчүп келгенде жөөттөр, еврейлер ороза кармашат экен. Ашура күндө. Пайгамбарыбыз алардан сурады. Бул кармап аткан орозоңор кайсы күн? Эмне себептен деп эле алар айтышты. Алла Таала Фираунду чөктүртүп жок кылып, Муса пайгамбар жана Бани Исраилди куткарган күн деди. Ошого биз шүгүр кылып ороза кармайбыз деди. Пайгамбарыбыз айтты, Муса пайгамбарга биз акылуураакпыз силерге караганда деди. Ошентип пайгамбарыбыз жана сахабалар Мухаррам айдын 10 күнү ороза кармайт деди. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийин айткан, жөөттөр да ороза кармап, мусулмандар да ороза кармап, жок, аларга каршы болуш үчүн кандай? Силер бир күн кошуп кармагыла деген. Же ошол 10ду 9-10 кылып кармагыла, же 10-11 кылып кармагыла депчи. Мейлиби? Бүгүн 8 болсо, эртеге Кудай кааласа 9-у, бүрсү күнү 10-у, 6-күн болуп калат экен. Ашураныкы бүрсү күнү 10 болуп калат. 2 күн кармап койсоңуз, машаалла, ол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сүннөтү. Болбоду дегенде хотя бы эң жакшысы өзү 9-10-11. Экинчиси 9-10 же 10-11. Үчүнчүсү же 10. Бисмилlah. Ашуранын фазилетинде дагы Иса пайгамбарды асманга көтөргөндө да ошо күнү көтөрүлгөн деп айтылат. Кейбір риваяттарда келет, Аюп пайгамбарга шифа берилген да ошо күн деп айтылат. Муну кандай болгон чакта да туугандар, ушундай шариятыбызда, динибизде Ашура деп ошол Мухаррам айдын 10 айтат. Ушул күнү Хусейн разияллаху анху пайгамбарыбыздын небересин шейит кылган күн болуп атылат дагы. Мына шиялар болсо, ошол 10 Мухаррам айы өздөрүн ушу савап кан чыгарышып, кээде өлүп, тияк бияктардан да көрүп угуп алсаңыздар керек, ошондой туура эмес иштерди кылышат туугандар. Ал туура эмес. Алар ошо шиялар кылат, биз сүннилер андай кылбайбыз ага. Эмнеге кылтасыңар десе, ошо Исап эмеге Хусейн разияллаху анхунун ошо зулумдугуна биз ызаланып, ушундай кылып атабыз, жараткан Аллага жалынып дейт. Но ал туура эмес. Багымдат намазынын убактысы кирери менен эле окуп алсак болобу? Болот. Убакыт кирдиби? Азан айтып,
азан айтып, сүннет анан фарызды окуп. Эгерде бир адам мисалы жамаат менен окуй албай калса, ооруп калса, чарчап сапардан келип калса же үйүндө болуп калса, окуп койсоңуз болот. Намаз убакыт кирери менен фарыз аткарылат. Assalomu alaykum ustoz, va alaykum assalom. Men 16 tak jashdamın deybi. Men B klassты büttüm. Men medresege tapşırgım kelip jüröt. Birok ılayıktуу medrese таба албайtam. Менин кичинекей кезимден бери Куранга кызыгым бар. Кичине кекечмин. Мага медресе тапканга себепчи болуп бере аласызбы? Алла разы болсун. Болот мына азыр медреселер эми тапшырылат да. Мына бул августтан тартып Кудай кааласа, сентябрдан окуу башталат, августтан даярдыктар болот. Кудай тапшырсаңыз болот, проблема жок. Жардам беребиз. Болдук шойт, Амин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Жараткан Алла баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин, өз ырайымыңа бөлөгүн, бардык жамандыктан сактагын, ырыскыбызды кең кылгын, эч кимге кор зар кылбагын. Бирахматика я Архам.